Каарабыңыздар достор. Бул кече жакында Абдрахманов Бөкөнбаев кесилишиндеги ДТПдан 13 жашар бала көз жумду. Бирөөнүн шала кылганда кырсык берсе, бул кырсык эмес. Бул биз ответственный шала кылып эле да. Анан мен да могу жолдо болгон окуяларды көп тартам да. Монда окуп келдим да акыркы күндөрүчү. Бизди ушу камералар менен эле олчогон штрафтар эле адам кылбаса башка нерсе азырынча билбейм. Себеп дегенде көзүңөр көрүп атасызбы? 50 метр баскандан деле энишет көрүнгөн жерге токтотушат, каалаган айдашат, каалаган жеринен разворотторду кылышат, каалаган жерден жолдорду өтүшөт. Бизде только ушу камера, олчогон штрафтар адам кылат деп ойлойм да. Болбосо оңолбойбуз точно элечи. Ошол Камри тоже тонирован экен, тонировкага уруксат алган экен, акча төлөпчү. Негизи тонировканын пленкасы жакшы болсо, жакшы эле көрүнөт, жакшы эле. Бирок түн ичинде жаан чачындарда обзор анча болбой калат да. Өзгөчө бизде Бишкекте освещение болсо деле, башка өлкөлөрдөгүдөй жарык эмес да, биздечи. Бишкектен бир четке чыгып эле башка переулкка кирсең капкараңгы болуп кетет. Анан мисалы үчүн ошо Байтик Батыр Абдрахмановдор более менее болсо, Бөкөнбаев мисалы үчүн капкараңгы эле. Ал жактарда тонировка тоскоол жаратат негизичи. Ушул тонировка маселесин дагы карап чыгыш керек, себеп дегенде 10-15 жыл мурун деле айтып эле жүрүшкөн да. Уруксат берилбей, себеп дегенде видимость бузулат. Анан бул кереги жок, ремень коопсуз курулам таккан көрүнбөйт деп анан эмнеге эле акчага уруксат болуп кетти, ушул дагы бир түшүнүксүз да. Негизи эгерде жапжарык болуп деди, Дубайдагыдай жапжарык болсо бүт көчөлөр, анда тонировка болуп көрсө болот да. Уруксат алып акчага эме кылып жүрөсө да, бизде андай эмес да. Ошол жактарда ойлонуш керек да, карап.